Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Урматтуу мусулман бир тууганым, кадыр түн боюнча келе турган болсок, анын артыкчылыгы жана убактысы жана ошондой эле бул түндө кандай амалдар кылыныш керек, кандай тосуу керек, кандай өткөрүү керек. Мына ушул тууралуу кыскача айтып кете турган болсок, албетте кадыр түндүн мааниси бул 1-3-4 маанинин тегерегинде айланат. Биринчи аль-кадр деген бул кадыр барктуу деген, урматтуу, шарапаттуу деген маанини туюндурат. Демек бул түн ушундай кадыр барктуу болгон түн. Бул түн ушундай берекелерге, жакшылыктарга толгон түн. Экинчиси кадар деген бул өлчөө деген. Бир нерсени ченеп коюштук. Бир нерсеге чечим чыгарып коюштук, муну ушул кадар деп коет. Бул ушул түндө Аллах Таала ушул жылы боло турган бардык адам затынын, бардык жандуу жана жансыз заттардын тагдырын белгилеп коет. Тагдырын өлчөйт, алардын иштерин баарын чечет. Ал түнү адамдарга бериле турган ырыскы, адамдын өлүмү, же адамдардын төрөлүүсү, ким бактылуу болот, ким бактысыз болот, ким кандай банкротко учурайт, кимдин иши жүрүшөт. Ушуга окшогон бардык адамдардын иштери боюнча өкүм кылына турган түн болуп эсептелинет. Андан кийин да үчүнчү мааниси бул тадыйк дейт. Бул тардык, тыгыз, кысылуу деген. Анткени бул түндө жер бетине периштелер ушунчалык көп түшкөндүктөн жер бети ушунчалык тарып кетет. Ушундай маанилерде айланат. Эми бул түндүн фазилетинен келе турган болсок, биринчи эле бул түндө Куран түшүрүлгөн ай. Аллах Таала Куран-ы Каримде муну баяндап, «Инна анзалнаху фи лайлатил кадр». Биз Куранды ушул кадыр кечесинде түшүрдүк дейт. Аллах Таала кадыр түндө дүйнө асманына Куранды жалпылай түшүргөн. Мына ушул кадыр түнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Куран түшө баштаган. Жана Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат, бул түн берекелүү болгон түн, жакшылыктарга толгон түн болуп эсептелинет. Аллах Куранда айтат, «Инна анзалнаху фи лайлатин мубарака». Биз Куранды кадыр түндө түшүрдүк дейт. Ал жакшылыктарга толгон түн дейт. «Инна кунна мунзирин». Чындыгында биз бул Куран менен адамдарга эскертебиз дейт. Аларды күнөөлөрдөн тооба кылып кайтуудан биз коркутабыз дейт. «Фиха юфраху куллу амрин хаким». Үчүнчү фазилети, бул түндө Аллах Таала жыл ичинде ишке аша турган адамдардын баарынын иштерин чечип берет. Кимге кандай рызык берилет, кимге кандай жакшылык болот, кимге кандай жамандык болот, ушунун баарын Аллах Таала чече турган мына ушундай фазилеттүү түн. Андан кийин дагы бул түн Аллах Таала Куран-ы Каримде баяндап бергендей, «Лайлатул кадр хайру мин алфи шахр» дейт. Бул түн улуу жакшылыктарга толгон түн дейт. Бул түндө жасалган ибадаттар 1000 айдан артык дейт. Ким бул түнү намаз окуй турган болсо, тасбих айта турган болсо, Аллах Таалага тооба кыла турган болсо, ал 1000 айдан көбүрөөк аткарды дегендин сообу жазылып берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул түндө биз өмүрүбүздү узартсак болот экен. Өмүрдү узартыш биздин колубуздан келбейт. Албетте биринчиден эле бул дүйнөдө биздин жашоо максатыбыз Аллах Таалага таат ибадаттарды кылып, Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетип алыштык. Биз башка айбанаттардан, башка жандыктардан айырмаланып, бизге ибадат милдет кылынган. Аллах Таала бизге сыноо берген, бизге ыктыяр берген. Мага ибадат кылып бейишке жетесиңби, же мага күнөөкөр болуп дозокко барасыңбы деп. Биз ушул үчүн бул дүйнөгө келгенбиз. Ал эми башка жандыктар, жаныбарлар, алар бул дүйнөдөн негизги максаты жейт, ичет жана бизге кызмат кылат, ошол нерсе алардын милдети. Ал эми биз адам баласы бул дүйнөдө жашоо максатыбыз Аллах Таала ибадат кылып алуу. Ал эми кантип ошол өмүрүбүздү дагы узартабыз, дагы көбүрөөк соопторго жетишебиз дегенде бизге эң чоң жардам берүүчү бул Лайлатул кадр.
ушул түн хайр мен алфи шахир, 1000 айдан дагы артыгыраак болгон түн. Мана ушул ибадаттарды кыла турган болсок, ушул түндү издеп, ушул түнгө туш боло турган болсок, биздин өмүрүбүз узартылып берилет экен. 1000 айды бул жылга алып эсептегенде, алымдарыбыз 83 жыл 4 ай болот дейт. Демек сиз бир эле түнгө туш боло турган болсоңуз, 83 жылга өмүрүңүз узартылат экен. Бул деген сизге дагы жаңы өмүр берилди деген. Биздин жашыбыз 83-кө барабы, барбайбы, Аллах Таалага маалым. Бирок бул түнгө туш боло турган болсоңуз, сизге 83 жыл 4 ай ибадат кылды деген соо жазылат. Ушудан эле сиз 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл ушинтип тоса турган болсоңузчу, анда дагы сизге эселеп берилет. Ошондуктан бул түндү ибадаттар менен өткөрүүгө аракет кылыш керек. Дагы бул түндүн фазилетинен, бул түндө жер бетине периштелер түшөт. Жер бетинде Аллах Тааланын райымын, Аллах Тааланын кечиримин алып түшөт. Таң атканга чейин алар жер бетиндеги адамдарга истихбар айтып дуа кылып турушат. Мына ушундай болгон түндө периштелердин дуаларына алар менен биргеликте жер бетине алып түшкөн сакина менен Аллах Таалага ибадат, таат ибадат өткөрө турган болсок, мына ушундай улуу сооптор жетет экенбиз. Дагы бул түндө күнөөлөр кечирилет. Ким кадыр түндө Аллах Таалага ибадат менен өткөрө турган болсо дейт. Мен қома лайлатал қадр иманан ва ихтисабан. Ким кадыр түндө Аллах Таалага намаз окуп тоса турган болсо дейт. Истигфар айтып тоса турган болсо, зикирлер менен тоса турган болсо, анын мурунку өткөн күнөөлөрүнүн баары кечирилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге баяндап берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул түндүн артыкчылыгы бизге белгилүү болду. Демек, биринчи бул түндө Куран түшүрүлгөн экен, бул берекелүү болгон түн экен, адамдардын тагдырлары чечиле турган түн экен. Жана үчүнчүсү бул 1000 айдан жакшы болгон түн экен. Жана бул түндө пенделердин күнөөлөрү кечирилет экен. Убактысы кандай дегенде, убактысы кайсыл убакыт болот дегенде, аалымдарыбыз талаш маселени айткан. Өтө каттуу талаш бар. Бул эң көп белгиленген акыркы оңгүндүктө. Пайгамбар салам так айтып кеткен нерселерден акыркы оңгүндүктө болот деген. Жана ошондой эле акыркы оңгүндүктүн дагы күчтүүрөөк сөздөрдөн так күндөрүнө деген. Сиздер акыркы оңгүндүктүн так күндөрүнөн издегиле деген. Дагы ошонун ичинен дагы көбүрөөк бизге ихтимал жараткан нерсе, болуп калыш мүмкүн деген жараткан нерсе бул 27-чи түн. Мына ушул биринчи акыркы оңгүндүктө экен. Ага да күчү жетпей турган болсо, так күндөрдө издешибиз керек. Ага да күчү жетпей турган болсо, анда бул 27-чи түндү дагы жок дегенде биз текке кетирбей ошону өткөрүшүбүз керек. Ким ушул акыркы оңгүндүктүн баарын тоскон болсо, бул кадыр түнгө туш болуптур. Эми дагы бул кадыр түнгө туш болуу үчүн бир эле ушул аламаттарын, белгилерин билип коюу жетиштүү эмес. Бул түнгө туш болуу үчүн жүрөктө ихлас керек. Калыс Аллах үчүн кылыш керек. Ибадатта иштихат кылыш керек. Муну ошондо бул түнгө туш болот. Хасан Басри айтат, ким лайлатул кадрды чын ихлас менен издей турган болсо, Аллах Таала бул түнгө аны туш кылат деген. Ал эми ким акыркы 10 күнгө отуруп туруп, этикафка кирип же башка ибадаттарды өткөрүп туруп, жүрөгүндө ихлас болбой турган болсо, Аллах Таала бул адамдарга эч кандай сооп бербейт, лайлатул кадрды дагы буларга бербейт. Ошондуктан эң негизги нерсе бул жүрөктөгү ихлас экен, андан кийин аракет экен. Андан кийин дагы бул түндө жасалуучу ибадаттар бар. Албетте бул түн тосот дегенде эле кээ бирлерибиз кино көрүп, же ушак айтып, же эптеп уктабай ойго чыксак болду деген түшүнүктөбүз. Ооба, бул дагы жакшы нерсе, албетте уктабай жөн эле болсо дагы өткөрүштүк. Бирок бул түндө эң негизги максат ибадат менен өткөрүштүк. Эң биринчи эле намаз окуштук. Тахажжуд намаз окуштук. Экинчи, бул түндө көп дуа кылыштык. Дуанын кандай түрлөрү болсо дагы ошону көбөйтүштүк. Аллах Таала бул түндө дуаларга сөз түрдө жооп берет. Тагдырлар чечиле турган күндө инсан дуа кылып Аллах Тааладан көп жакшылыктарды сурап калыш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди дуага буйруп, "Иза салаки ибади анни фа инни қарибу уджибу да'вата да'ин иза да'ан" деп. Эгерде пенделер мен тууралуу сурай турган болсо, айткы, мен аларга жакынмын. Эгер менен дуа кыла турган болсо, мен алардын дуаларына жооп берем дейт. Демек не, бул түндө дуалар менен өткөрүш керек экен. Андан кийин дагы бул түндө көп тооба кылыш керек. Күнөөлөргө истигфар айтыш керек. Аллах Тааладан күнөөлөрдүн кечирүүсүн сураш керек. Албетте тооба өтө фазилеттүү амал. Жүрөктөрдү тазалай турган, даражаларды көтөрө турган
амал. Көп товаларды, истигфарларды биз көбөйтүш керек. Андан кийин дагы бул түндө зикирлерди көп айтыштык. Зикирдин кандай түрү болот? Мына ошону көп айтыштык. Жана ошону эле бул түндө Куран көп окуштук. Намазга туруп болобу же жөнөкөй эле барабы? Куранды көп окуштук. Бул дагы кадыр түндүн амалдарынан болуп эсептелинет. Мунун тескериси бул түндө күнөө иштерди кылуудан алысташтык. Анткени күнөө иш кыла турган болсо, анын дагы күнөөсү көбөйтүлүп берилүү коркунучу бар. Анткени ушундай кадырлуу, кадыр барктуу түн болуп аткан болсо, 83 жылдан жакшыраак түн болуп аткан болсо, бул түндө инсан күнөө кылыштыгы өтө бир оор күнөө болуп калат. Андан сактаныш керек. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул түндү ибадаттар менен өткөрүшүбүз керек экен. Жасаган күнөөлөрүбүздөн тооба кылып, Аллах Тааладан эки дүйнө жакшылыктарды сурап өткөрүшүбүз керек экен. Дуанын кандай түрү болсо дагы кыла бериш керек. Өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшенебизге үйрөткөн. Аллахумма иннак афуун тухиббул афа вафу анни. Аллахым сен кечирүүсүн, кечирген жакшы көрөсүн, менин күнөөлөрүмдү кечир деген дуаны үйрөткөн. Ушуну көп айтыш керек. Ал эми кадырдын тосот десе эле жөн эле уйкусуздук менен өткөрүштүк. Бул көптөгөн жакшылыктардан адамды куржалак калдырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы кирип келди деген. Рамазан айында ушундай түн бар, хайр мен альфи шахр деген. 1000 айдан жакшы болгон түн бар дейт. Ман хурима факаду хурима хайран катирон деген. Ким бул түндү куржалак калган болсо дейт, ким бул түндө гафилет өткөрүп жиберген болсо, чындыгында ал көптөгөн жакшылыктардан кур калыптыр дейт. Аллах Таала бизди жакшылыктардан кур калганын катарына кошпосун. Аллах Таала бизди бул түнгө туш кылсын. Бул түндө бизди ибадаты менен өткөргөндөрдүн катарында кылсын. Күнөөлөрүбүз кечирилип, Аллах Таала кыямат күнүндө биздин даражабыз бийик болгон адамдардын катарында кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.